Негизи эле салих аял, түшүнүктүү аял, үйгө барсаңыз үйлөр таза, үйдүн жыты башкача, келгениңизде эле палтоңузду чечип алат, күтүп алат, эмне кызмат бар деп күтүп алат. Үйдүн жыты башкача, өзүңүз сүйгөн тамагыңыз бышып турат. Аял толугу менен сизге өзүн арнайт. Бул Аллах берген эң чоң белек болуп эсептелет түшүнгөн адамга. А түшүнүксүз аялчы, парасаты жок аялчы. Үйгө барсаңыз, үйлөр чачылган, жыт болбой калган эми, тазалык жок, нерв болосуз. Аялыңыз дагы жок. Огороддун башында же үйдүн башындагы бирөө менен, кошуна аял менен кыйбатташып отурган болот. Салих аял насип кылсын баарыңыздарга. Бирок, урматтуу мекендешим, аялга ошого жараша шартты, мүмкүнчүлүктү бериш керек. Салиха кылуу үчүн өзүңүз дагы салих болушуңуз керек. Аялды көп кыйнабаш керек, аялды көп иштетпеш керек. Салих аял деш үчүн салих болушуңуз керек демекчимин да.